Саламатсыңарбы айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү тема дагы айымдарга арналат. Менин атым Айнура Сагынбаева, мен врачмын, косметолог, дерматолог, психолог, сексологмун. Сагынбаева клиникасынын негиздөөчүсүмүн, ишкер айыммын, жубайымын. 3 сонун жигиттин апасымын жана кадимкидей Кыргыздын айымымын. Бүгүн эмнени талкуулайбыз? Бүгүн ар бир аял өтө турган жашоодогу этаптар жөнүндө сүйлөшөлү. Ойлонуп көрсөк, баарыбыз эле жашоодо бир этаптардан өтүп өткөнбүз. Инсан катары жана аял катары. Азыр болсо ошо аял катары кайсы этаптардан өтөбүз? Ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Биринчи этап мен мынтип атап коет элем да, принцесса этабы. Принцесса. Жашоого монтип көзүбүздү ачып, жашоо бул жанагы биз көргөн фильмдердей, Инстаграмдагы жашоодой, мелодрама сериалдай, жомоктой, биз окуган жомоктордой деп ойлойбуз да. Сонун бир принц машинасы менен келип, Мерседеси менен келип, токтотуп, сиздин туфелькаңызбы деп сурайт деп ойлойбуз да. Же болбосо ат менен тим эле сонун красавчик жигип, монтип уруп келип, анан бир букет гүлдү, кучактоолоо гүлдү монтип чытайт деп ойлойбуз. Жашоо үйлөнүү тойго чейин деп ойлойбуз. Чынында жашоо үйлөнүү тойдон кийин башталат да. Көп айымдар ошол этапта принцти күтүү менен калып калат. Көп айымдар ушинтип калып калат да. Кээ бирөө турмушка чыкпай калып калат, кээ бирөө турмушка чыгып ажырашып, бирок өмүр бою ошондой принцти издейт, принцти күтөт. Мен кыз жигит деген курсумда мен ушул этапта калып калбаш үчүн айымдарга эмне кылыш керек, кандай иллюзиядан арылыш керек? Ошол тууралуу аябай кенен, сонун кеңештеримди бергем. Экинчи этап бул турмушка жаңы чыгып, бирди, экини төрөп, кичинекей балдар, то курсакта бала, то колдо бала, ашкана менен тиги жата уктаган бөлмөбүздүн ортобузда эле жүрүп өтүп кеткен убакыт. Кээ бирөө чуркап иштейт, кээ бирөө иштебейт жумушка. Бирок бул убакытта эмне маанилүү? Бул убакытта балдар менен алекпиз. Бул убакытта күйөөлөрүбүздөн аябай жылуулук күтөбүз, жакшы сөз күтөбүз. Биз чоң милдетти аткарып атканыбызды сезебиз, бирок ошол милдет төлөнбөй турганын, ошол милдетти бизди милдеттүү деген эркектерге жеңибиз келет. Эркектерден көп күтүүлөр болот. Өтө көп күтүүлөр болот. Бул күтүүлөрдүн себеби эмнеде? Себеби туура эмес тарбияда. Себеби кичинекей кезибизден биздин мээбизге туура эмес маалыматты куюп койгондо, сен жашооңо сен жоопкерчиликтүүсүң, сени бирөө таарынса, сен ага жоопкерчиликтүүсүң дегенди куйбай, эркек милдеттүү. Сен принцессасың, сен королевасың, аял деген эркелеш керек, аял деген чалчакташ керек, эркек баарын көтөрүш керек деген маалымат. Андай эмес деп айта албайм, ооба, аял эркелеш керек, бирок эркелеген менен инфантилдүүлүктүн айырмасы өтө чоң. Мен эмки видеолордо ошону түшүндүрүп берем да. Анан ушул этапта калып калган айымдар же ажырашат, күйөөсүнө болгон таарынчтан, бирди, экини, үчтү төрөп. Азыр ошол курактагы ажырашкандардын саны армын болуп калды. Же өмүр бою жашаса да кийин күйөөсүнө болгон таарынчынан экөө аябай алыстап кетет. Дагы оорутуу этаптардан көп өтөт да. Же жүрөгү жанчылат, же бир жеринен онкология чыгат, же дагы бирдеме болот, чыгып көп дагы тоскоолдуктар болот. Бул этап өтө оор этап. Ушул этапта эң маанилүүсү өзүңдүн жаштыгыңды, сексуалдуулугуңду кана биринчи орунга койбой, мен аялмын, карачы, мен төшөктү укмушмун, мен жаш, мен денем жаш, мен дегендин ордуна мамиле түзгөндү үйрөнүш керек. Эгоизмди артка жылдырыш керек. Эркектин манипуляциясына алдырбаш керек. Өзүңдүн чек араңды коюшуң керек. Ошонун баары, мисалы, мен премиум курсумда, бактылуу айым курсумда. Ошол этапта кайын журт менен да ызы чуу болот. Кайын журт менен да кандай мамиле түзүшүңдү билбейсиң. Же чек араңды таптакыр алдырып коесуң, же болбосо тескерисинче мамиле түзө албай, сен агрессор болуп, анын чек арасын тебелейсиң. Үчүнчү этап бул
чоңоюп, балдар бир аз чоңоюп, аял өзүнө келип, же иштеп, же колуна бир аз бир нерсе түшүп, акчалуу болуп баштайт. Анан ошол этапта күйөөсүнөн аябай күтөт да, күчтүү болуп кетет, бай болуп кетет. Ар бир аял альфа самец деңсейт. Баарыбыз эле мындай койкоңдогон, коростонгон, кыйын, бизди теңине албаган эркекче деп коебуз го. Ошондой эркектер жактырабыз. Туурабы? Аны альфа самец деп коет. Бул биздин инстинкт. Илгери биз жапайы адам болуп жүргөндө, эми баарыбыз эле билебиз, цивилизация дароо эле болгон жок. Ошол мезгилде ошол альфа самецке эмне үчүн биз өзүбүз барып, мейли 15-чи катын болсо 15-чи катын болуп беребиз дечүбүз. Анткени анын тукуму, анын гени күчтүү да. Анын гени күчтүү, анын мускулу күчтүү, ал баарын чаап өлтүрүп өзүнүн тукумун чоңойто алат. Ошон үчүн биздин инстинктибиз ошо альфа самецке бизди түртөт. Бирок биздин мээбиз бар да. Бүгүн альфа самец эмес, бүгүн акылдуулар маанилүү. Бүгүн сенин тынч жашооң маанилүү. Сенин психикалык ден соолугуң маанилүү. Альфа самецтер эч качан бир аялга байланбайт. Алар үчүн аял маанилүү эмес. Аял инструмент, аял энергетический ресурс. Ошон үчүн күйөөң бай болсо экен, күчтүү болсо экен, кыйын болсо экен деген айымдар, мен андан өсүп кеттим, мен андан кыйынмын, ал слабый, алсыз эркек деп сыйлабай калат, төшөктө либидосы түшүп калат, каалоосу түшүп калат, гулять этип баштайт, изменять этип баштайт, ажырашат. Ажырашканда ошондой альфа самецти издейт. Бирок альфа самецке тем более ажырашкан аял кереги жок. Ал аялды ресурс катары көрөт. Анан жашоого көңүл калып, разочарование, күтүү разочарование болуп көбүнчө ирет. Жашоого таранган айымдар болот. Кээ бирөө жашай берет, бирок жашай берет, күйөөсүн сыйлабайт, жашоосу каалагандай болбойт, жашоосуна наразычылык көбөйөт. Бул этапта да калып калган айымдар бар. Же болбосо экинчи, күйөөсү чын эле күчтөнүп, чын эле альфа самец болуп, кыйын болуп кетсе, анын жанында аны эңсеген, аны сүйгөн, бүт баарына макул болгон, я хочу родить от тебя сына деген айымдар көбөйөт. Аны баарыбыз эле түшүнөбүз. Ошол учурда ошол эркекти эле эңсеп, өзү инсан катары өспөй, жабаң ошо эркектин артынан түшүп, аңдып, карап, дагы бирөөнү үйлөнүп алган жокпу, дагы бирөөгө квартира берип койгон жокпу, дагы бирөөгө акчасын берип койгон жокпу деп өмүрүн өткөрүп, анан акырында жашоом ушинтип өтүп кеттиби деп мындай пустотада калган айымдар болот. Алар дагы ушул этапта калып калат. Адам деген аял болуу, эркек болуу дайыма өнүгүп өсүш керек. Бир орунда калбаш керек. Ушул этапта аял эмнени түшүнүш керек? Ушул этапта аял сүйүү эмне экенин жакшы түшүнүш керек. Сүйүү бул жыныстык каалоо эмес. Сүйүү бул дайыма ушул адам менен болгум келет деген эмес. Сүйүү бул күйөөмөн корком деген эмес. Сүйүү бул партнердук. Сүйүү бул мен бул адамсыз жашай алам, бирок мен бул адам менен болууну тандадым. Бул адамдын кемчилигин билем. Толтура, бирок мен аны кабыл алам. Ал менин кемчилигимди билет, бирок ал мени кабыл алат. Экөөбүздүн максатыбыз бир. Сүйүү бул күчтүү адамдардын гана бир өзгөчө белеги. Алсыз адам сүйө албайт. Байланган адам сүйө албайт. Быша элек адам сүйө албайт. Деңгээли төмөн адам сүйө албайт. Ал жерде башка сезимдер, бирок сүйүү эмес. Ошон үчүн бул этапта сүйүү эмне экенин, сүйүү циклын, сезимдерин анализдеген билиш керек. Эркекти сүйдүрүүдөгү 7 кадам интенсивим, премиум курсум, бактылуу айым курсум мына ушул этапка дагы абдан жакшы жардам берет. Эгерде ушул этаптардан баарынан өтүп, сүйүүсү сакталып, жана үй бүлөсү сакталып, чыныгый, эл көзүнө эмес, эки жүздүүлүк эмес, калп эле эмес, чыныгый мамиле калса, анда бул чын эле бактылуу, баарын жеңген, чыныгый сүйүүсү бар үй бүлө. Бирок тилекке каршы көпчүлүк бул мамилени сактай албайт. Эмне үчүн? Билим жок. Гормондор тууралуу билим жок, сүйүү тууралуу билим жок.
жашоо тууралуу билим жок. Айымдар, окуу десек эле албетте азыр аябай көп бизде мындай таңдоо көп да. Бирөө башыңарды оорутуп башка жакка айлантат, бирөө башыңарды бул жакка айланса, бирөө бул жакка айлантат. Баарын анализдөө силердин таңдооңор. Ошон үчүн мен врачмын, мен көбүнчө илимге таянам. Менин дагы курстарымды окуп, менин оюмду билип, менин билимимди алсаңар, менин оюмча силерге ашыкча болбойт. Видео жакса комментарий жазгыла, лайк баскыла, бөлүшкүлө. Мен каналыма катталганыңыз үчүн ыраазычылыгымды билдирем.